Соңғы сааттарға алынған хабарлармен бөлішөз. 11 каналын түз эфирде Келим Жаныкул, Кутман күн қалайым. Қазақстанның министрі Алмазбек Атамбаевтың сөзін көбіртіп жабыртпауға шақырды. Айтымында бұл мәселе бойынша Қырғыз тарап менен түшүнүшү болгон. Кургак учка каршы күрөшүү 1 айлык марттын аягына чейин уланмакчы. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл бул дарттан айыккандардын саны 100дөн ашат. Буларда ак кеменин жетекчилиги мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун үстүнөн арызданууда. Алар мейманкананы тартып алганына жатат деп президентке кайрылышты. Ушул жана башка окуялар алдагы саналуу мүнөттөрдө. Ол Кыргызстандын аймагында болуп жаткан кабарлардан Чүйдүн Кемин районунун Чымкоргон айылында жер маселесине байланыштуу митинг аяктады. Мурдараак 300гө жакын милициянын эсебинде 60тай адам Кеминде Бишкек Кемин жолун тосууга барарын эскертип жатканы айтылган болчу. Бирок жол тосулган эмес. Маалыматтарга караганда нааразы болгондор 15 гектардын ашуун жер 2007-жылы Корея ишкерлерине картошканы кайра иштетүүчү завод куруу үчүн сатылган дешүүдө. Ошол бош турган жерди кайрадан кайтарып берилсин деп талап кылышкан. Анткени менен аталган райондун акими жергиликтүү элдин талабы каттоо кызматы менен такталарын, ошондой эле комиссия түзүлөрүн, жер тууралуу маселе туурасында дагы кененирээк элге маалымат берилерин айтып түшүндүргөн. Жаңылыктарды улантабыз. Казакстандын тышкы иштер министри Кайрат Абдрахманов өкмөттүк саат учурунда Алмазбек Атамбаевдин сөзүн көбүртпөөгө чакырды. Айтымда бул маселе боюнча Кыргыз тарап менен түшүнүшүү болгон. Эки өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин деңгээлиндеги жолугушуулар өткөн. Азыркы тапта бир тууган Кыргыз элинин Евразиялык экономикалык биримдигинин шарттарына көнүш үчүн жардам берүүнүн үстүндө. Үстүбүздөгү жылдын февраль айында өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Европага барып, Евроньюз телеканалынын журналистинин Евразиялык экономикалык биримдиги тууралуу суроосуна жооп берип жатып, Казакстан 2010-жылы чек арасын жапканы тууралуу айткан. Анда бирөө менен соода жүргүзүп, коңшулар менен иштешүү керектигин, эгер биримдикке кирбесек, мындай байланыштар үзүлмөк деп айткан. Анан дагы 2013-жылы Казакстандын чек арасын 1,5 айга жаап салганда адамдар өлгөн деп айткан эле. Оочолотуу максаты менен байланыштуу үзүү жаман нерсе деп кошумчалаган болчу. Бишкектеги жылуулук борбордо жаңы жабдыктар коюлгандан кийин күчтүүлүгү 2 эсе артат. Улуттук энергия холдинг убадалап жаткан учурда бир жабдык ишке киргизилип, автоматтык түрдө көзөмөл жүргүзгөн системада күйгүзүлдү. Каланы жылуулук менен камсыздаган ишкана учурда кандай иштерди баштады? Бул суроого жоопту Жылуулук электр борборунун өкүлүнөн биле алабыз. Аталган борбордун модернизациялоо бөлүмүнүн жетекчиси Урмат Мамбетов бүгүн биздин студияда. Жакшы келдиңизби? Саламатсыздарбы? Биз билгендей, жаз келери менен борборду жаңылоо иштери башталыптыр. Адегенде ошол туурасында билейин деп турам. Ушул кезге чейин эмне иштерди аткардыңыздар? Бизди бул Бишкек шаардык электр борборун жылуу модернизациялоо боюнча долбоор 2014-жылы башталган эле. Бул долбоор 3 этапка бөлүнгөн. Биринчи этабыбыз ошол калган жабдыктардын шенимдүү иштешин камсыз кылуу боюнча. Экинчи этабыбыз бузуу иштери, ошол жаңы курулуучу блоктордун ордун бошотуу иштери эле. Үчүнчү этабыбыз ошол жаңы блокторду куруу, сыноо иштери эле. Мурдараак айтылып жаткан эле жай айларына чейин жаңы жана мештер коюлат деп, бирок азыркы бир агрегат азыр жөн гана сыналып жатыптыр. Демек, жумуштар аткаруудагы планы кандай болуп калат? Артка жылып калбайбы деген суроо да? Жок, биздин өзүбүздүн пландарыбыз боюнча бул модернизация долбоору 2017-жылдын ноябрына чейин болчу. Азыр биз алда кетип бара жатабыз. Өзүңүздөр билгендей, азыр биринчи агрегат энергоблок сыноо, комплекстүү сыноо иштеринен өттү. Экинчиси ошол иштерге даярдалууда. Жакшы. Эми ушул шаардыктар борбордун жаңылануусу туурасында дагы эмнелерди билиш керек? Кандай оң жактарын көрө алабыз? Ошол эле жакынкы бир нече айларда же болбосо шаардыктардын тиричилиги дагы кантип оңолот ушул сиздердин аткарып жаткан ремонт иштериңиздердин жыйынтыктары менен? Биринчиден эле шаардыктар эң негизгиси ишенимдүү электр жана жылуулук менен камсыз боло алышат. Модернизация долбоору бүткөндөн кийин. Экинчиден, биздин ушул модернизация долбоорунун негизинде жаңы жабдыктар коюлуп атат. Түтүндү көкүрттүн курамдарынан тазалоо боюнча жаңы
жабдыктар коюлду. Ошонун негизинде бул чыгарылып тесттен чыгып жаткан түтүндүн зыяндуулугу алда канча азаят. Бирок негизи ушул башында пландалган ушул иш-чаралар, ошол эле жаңы жабдыктардын сатылышы, анан мешиттердин коюлушу, булардын баардыгы кандай каражат сарпталды, анан кандай каржылануу жагы кандай болуп жатат? Бул модернизация долбоору Кытайдын TBA компаниясы менен биздин электр станциялар ачык акционердин коомунун ортосундагы түзүлгөн келишимдик макулдашуунун негизинде жүргүзүлүп жатат. Бул келишимдик макулдашуу 386 миллион АКШ долларына эсептелинген. Ушул мисалы буга чейинки үзгүлтүккө учураган жанагындай авариялык абалдар болгонун билебиз. Ошол эле айрыкча кыш мезгилинде бул абдан эле көп оорчулукту жаратат. Бул туурасында багы азыр жаз келди албетте, бирок кайра эле кылычын кармап кыштын келиши деле тез эле. Ушул убакыт аралыгында жанагындай көйгөйлөргө шарттар туш келишпейби деген суроо да. Жанагы башында айтып кеткенимдей эле бул эки блок, энергоблок бүткөндөн кийин шаардыктар ишенимдүү түрдө жылуулук менен жана электр энергиясы менен камсыз болот деп айта алабыз. Рахмат, урмат мырза. Шаардык жылуулук борборунда аткарылып жаткан иштер туурасында Урмат Мамбетов менен баарлаштык. Ийгилик каалайбыз ишиңизге. Биз болсо Кыргызстан өзүндө болуп жаткан жаңылыктарды улантабыз. Кургак-учукка каршы күрөшүү 1 айлык марттын аягына чейин уланмакчы. Бүгүн бул иш-чарага байланыштуу окуучулардан баштап студенттерге чейин орунун кесепеттери кандай болорун, кандай жолдор менен жугары тууралуу маалыматтар берилип баштады. Шаардык кургак-учукка каршы күрөшүү борборунда жумасында 2 ирет профилактика жана кургак-учукка каршы күрөшүү боюнча маалыматтык билим берүү иштеринин өткөрүү менен ачык эшик күндөрү дагы өтмөкчү. Кийинки убактарда тынчыбызды алган бул кургак-учуктун дарыга туруктуу түрү болуп жатат. Кургак-учуктун дарыга туруктуу түрү бул негизинен оорулуу толугу менен дарыланбагандыктан, же болбосо толук дозаны ичпегендиктен ошондон келип чыгып атат. Эң биринчи ушул себеби болуп ошол саналат. Негизинен кургак-учуктун туруктуу түрүнүн көбөйүп калганын себеби бизде азыр жанагы экспресс методдор лабораториялар курулган. Ошол лабораторияларын аныктоо бизде жакшы болуп калды. Кошумчалап кетсек, былтыр 5,5 миңден ашуун адам алгачкы жолу кургак-учук оорусун жуктурган. 2015-жылы бул көрсөткүч 200 кишиге көп болчу. Ушундан улам бул илдетке чалдыккандар азайды деп билдиришет улуттук фтизиатрия борборунан. Жергиликтүү жаңылыктарды баяндообузду улантабыз. Ак кеменин жетекчилиги мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна нааразы болуп, президентке кайрылуу жолдошту. Алардын катында соңку кездери коомдогу саясий активдүүлүк менен байланыштуу мейманканада оппозициянын форумдары өтүп, оппозициячыл партиялардын кеңселери жайгашты деп айтылат. Анткени менен мүлк министрлиги айтылгандарды четке кагып жатат. Буга чейин мамлекеттин карамагында болгонуна карабай, бюджетке киреше алып келбеген талаштуу объектилерди иретке салуу жаатында иш алып барып жатабыз деп билдиришүүдө. Эске салсак, аталган мейманканага байланыштуу мындай чыр биринчи жолу эле болуп жаткан жок. Мейманкана Кыргызстан эгемендүүлүк жарыялагандан кийин эле Түркиянын Насыясынын эсебинде курулган болчу. Кийин бул мейманкана айланасында чыр чыгып, соттошуу учурда деле аяктай элек. Коңшу мамлекеттерде кабарларга да токтололук. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон электр энергияга болгон бааны жогорулатты. Тажик лидери кол койгон токтомго ылайык кымбаттатылган тарифке жөнөкөй жарандардан баштап мекеме ишканаларга чейин баш ийиши керек. Документке ылайык 1 киловатт-саат жарык үчүн бюджеттик 14,5 дирам же болбосо $2 кошулду. Ал эми алюминий жана башка ушул сыяктуу металлдарды чыгарган ишканалар болсо 2 эсе ушул каражатты төлөйт. Акыркы жолу тажик бийлиги электр энергия болгон бааны жарым жыл мурун эле көтөргөн болчу. Анда өкмөттүн чечими менен 1 киловатт-саат электр энергия 70 тыйынга кымбаттаганы айтылган. Эске салсак, бийлик көп жылдардан бери электр энергия болгон көз карандысыздыкка умтулуп келет. Алар Рогун ГЭСине үмүт тартып, келерки жылдан тарта жаңы ГЭС ишке кирсе деп күтүшүүдө. Эми жагымдуу кабарлардан саналуу күндөрдөн соң кыргызстандыктар 4 күн эс алмай болушту. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков эс алуу жана жумуш майрам күндөрүн рационалдуу пайдалануу максатында жумуш күнүн которуу жөнүндө токтомго кол койду. Ага дагы 21 март Нооруз майрамдоого байланыштуу ишканалардын, мекеме уюмдардын жана жумасына 5 күндүк графикте иштеген кызматкерлер үчүн 20 марттагы жумуш күнү 25 март жумуш эмес күнүнө жылдырылды. Ошентип кыргызстандыктар 18 март, 19, 20, 21 март күндөрү эс алышат.
Азырынча кабарлардын орчундуулары мына ушулар. Кечки саат 7-де, анан дагы 8-деги жаңылыктардын чыгарылышында жолугушканча.